Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналды көргөнгө абдан кубанычтамын. Мурда күнкү бир видео ролик чыгардым эле. Ошо Рубеж RS-26 колдонулду деп. Азыр болсо өзүңөр билесиңер, жаңылыктар чыкты. Орусиянын лидери айтты, бул деген Рубеж 26 эмес, RS-26 эмес, бул деген орешник деп айтты да. Украинанын чалгындоо кызматтары буну кедр деп айтты да. Кедр деген система деп айтты. Бул жаңы система деп айтканы менен Орусиянын батыштын чалгындоо кызматтары айтты, бул деген баягы эле Тополь М деди да. Тополь М ошол эле Рубеж, ошол эле Баргузина, ошол эле орешник болобу, кедр болобу, буревестник болобу, ярс болобу, баары тең ошо негизги ички түзүмү ошол Топольдон алынган деп айтылат да. Советтер Союзундагы иштелип чыккан технология деп айтылат. Бул деген Советтер Союзунда иштелип чыккан технология, кээ бир учурларда Советтер Союзунда иштелип жана жасалып чыккан ракеталык тепкичтер да, ступендер деп айтылып жатат. Ошон үчүн мени оңдогондорго чоң ыраазычылыкты билдирем. Орешник болду, кедр болду дегендерге да. Бирок баары бир эгерде мындай караса, бул ошол эле Тополь Мдин туугандары да болуп чыгат. Эгерде мындай чалгындоо кызматтарын баарын биргелешип туруп, жыйнап туруп ишенсе да. Ошо орешник менен дагы бир сыйра согобуз деп айтышты Орусия тарабынан батыш өлкөлөргө. Анан сиз ушун кандайдыр бир мындан ары эскалация өткөрсөңөр, анда силер аябай чоң мындай кандайдыр бир капа болосуңар дегенди айтып атышат. Пропагандисттер баары айтып атышат. Украинанын пропагандисттери аябай катуу дагы бир фейктерди жаадыра баштады. Орусиянын пропагандисттери мурункудай эле баягы өзүнүн фейктерин жаадырып атышат. Батыш өлкөлөрдө дагы кандайдыр бир ушундай өзүнүн табууларын айтып жатышат. Бирок албетте анын баарын кайсынысы чын, кайсынысы калп экенин билиш убакыт эле көрсөтөт. Убакыт көрсөтүп, анан көп убакыт өткөндөн кийин балким кээ архивдер ачылат да. Азыр болсо жаңы маалыматтардан Германияда Бундесвер 1000 барактык кандайдыр бир документти иштеп чыгыптыр дагы. Ошол документти азыр баягы Бундестагта, Германия, Бундесвер бул Германиянын армиясы, Бундестагта, Германия парламентинде ошо талкуулап жатышат да. Талкуулап жатышкан себеби бул деген Германия, эгерде Орусия 5 жылдын ичинде Германияга колго салса деп жатышат. Булар ойлоп атышат да, 5 жылдын ичинде эгерде Орусияны токтотууга мүмкүнчүлүк болбосо, Орусия Чыгыш Европага кол салмак экен, кол салат экен. Анан ошондо Германияга бир убакыттын ичинде ушул 200 000 мындай зооттолгон техниканы өткөрүүгө мүмкүнчүлүктү түзүш керек деп жазып атышат. Ар бир баягы жеке үйгө генератор алыш керек деп айтып атышат. Орусиянын баягы Украинада болгон согуш доктринасын карасак дейт, бул деген негизи ошо Орусия энергетикалык инфраструктурага согот дейт. Ошон үчүн ар бир үйдө өзүнчө генератор болуш керек деп жазып атышат. Ар бир генератордун жанына кошумча дагы бир баягы бензин, газ болобу же кандайдыр бир ушул камсыздандыруучу, энергия камсыздандыруучу бирдемке болуш керек дейт да. Ошо күйүүчү май болуш керек деп жазып атышат. Медикаменттер, дары дармектердин складдарын түзүш керек деп жазып атышат. Ар бир шаарларда баягы бомба убежищелерди салыш керек деп жазып атышат. Негизи ушу Польшада, Литвада, Латвияда бүгүнкү күнү ушу бомба убежищелер пайда болуптур. Азырынча кээ бир баягы журналисттердин айтуусу боюнча үйлөрдө жазуу пайда болуптур, сиздердин үйүңөрдө ушул бомбадан сактануучу жай бар деген жазуулар пайда болуптур да. Анан ошо кошумча дагы Германия ошо НАТОнун аскерлерин бүт Европа биримдигинин ошо 26-28 НАТО мүчөсүнүн армиясын жайгаштырган, чек арасына жайгаштырганга бүт баягы инфраструктураны даярдаш керек деп жазды. Анан бир убакта 800 000 кишини камсыздандыруучу кандайдыр бир тамак аш менен жана башка энергия менен камсыздандыруучу инфраструктураны түзүш керек деп планда жазылыптыр да. Негизи ошол планда көбүнчө ошо Чыгыш Европа өлкөлөрү айтып атат, НАТОнун 5-поправкасы иштөөсү кыйынга жатат экен дейт. Ким билет дагы 10 күнгө чейин барып калабы, баягы НАТО өзүнүн күчүн алып баягы сокпу кыргылыча эгерде кайсы бир мамлекет аларга кол салса. Ошон үчүн ошондой убакытка чейин чыдаганга кандайдыр ресурстарды топтоп коюш керек деген ушундай инструкциялар жазышыптыр. Негизи дагы диверсиялар болот деп ишенип атышыптыр. Диверсиялар болгондуктан алга каршы күрөштүү иш-чараларды күчөтүш керек деп жазып атышат документтерде. Андан сырткары дагы баягы кошумча негизи
атайын оқ дарыларды, боеприпастарды, снарядтарды жасоочу складтарды бөлүштүрүп салыш керек деп жатышат да. Ошондой Германияда Бундесверде мындай пландар Гитлердик Германия кезинде болгон. Экинчи жолу мындай пландар баягы кансыз муздак согуш башталганда, Советтер Союзу ГДРди басып отурганда, Америка Штаттары ФРГни басып отурганда ушундай пландар болушкан. Баягы Берлин тамын курушуп, эки жакта тең ушундай запастарды коюп, танктарды даярдап, согушка даярдап, ошол заман кайра азыр келе жатат окшойт. Негизи дагы бир нерсени түшүнөсөк болот. Бул деген негизи бир да мамлекет бири-бирине чак жардам бербейт экен. Экинчи дүйнөлүк согушта да ошондой болгон. Гитлер ошон үчүн жеңил Европаны басып алган. Ошон үчүн негизи ынтымак тили жок экен да. Ар бир мамлекет көбүнчө өзүнө аябай бекем болуш керек экен. Ошон Германиядан ушуга чейин жетишти, баягы акылы жетти. Трамп да көп жолу айткан болчу, өзүнүн мурунку бийликте болгонунда Европа өзүңөрдүн баягы коопсуздугуңар үчүн төлөшүңөр керек. Америка Кошмо Штаттар баарын төлөбөй, НАТОнун ар бир мүчөсү өзүнүн ички дүң продукциясынын 2% ушул баягы коргонуу чараларга кетириш керек деп. Бүгүнкү күнү НАТОнун мүчөлөрү Трамптын айтканындай эле өзүнүн баягы 2%дан да ашык кетире баштады да коопсуздук маселелерине. Ушундай нерсе болуп калды бүгүнкү күнү. Негизи дагы эле оперативдик жактан азыр Америка Штаттары Украинага миналарды колдонгонго уруксатын берди. Мина менен баягы ошол сыяктуу куралды жеткирүүгө кандайдыр бир мындай буйруктарын беришти. Байден тарабы администрациясы. Анды кошо анткени негизи Украина өз колу менен өзүндөгү миналарды жок кылган бир кездерде. Анткени ошол конвенцияга кол койгон миналарга каршы. Ошол баягы миналарды колдонуу антигумандык деп эсептелинген. Бирок мисалы үчүн азыркы заманбап миналарда ошол эле Америка Штаттарында ар бир минада микрочип бар. Мина деген кайсы бир 2 ай мисалы үчүн турса да жарылууга даяр болуп, 2 айдан кайра өчүп калат да. Аны кайра алып туруп складка алып барып койсо болот. Ушундай миналар болуп калды азыркы заманда. Ошон үчүн бул деген ушундай эгерде миналарын жеткирсе, бул деген Украинага азыр Орусияны токтолбос жортулун кандайдыр бир деңгээлде токтотууга мүмкүнчүлүгүн берет деп ойлоп жатышат да. Украиндиктер да ага кандайдыр үмүттөрдү байлап атышат. Ал эми Орусиянын аскери эм-кичекти тез жылууда тез Украинанын территориясына кирип жатышат. Кайра эле майда баягы пехота бөлүмдөрү ушу аларга бронетехника, Брэдли эмне болот, Storm Shadow менен соксоң эле баары баягы эгерде саны көп болсо, ага эч кандай жыйынтык чыкпайт. Ошондой эле Украинанын жыйынтыгы азырынча чыкпай жатат. Албетте Украина өзү ар кандай маалыматтарды айтып атат. Биз деген ушул штабтарды, офицерлерди жоготтук Орусияда, Орусиянын армиясы башсыз калды, башкара албай калды деп бирдемке деп ушундай пропаганда айтып атат. Антсе да баары бир баягы чалгындоо кызматтарынын айтуусу боюнча Орусиянын бөлүктөрү алдыга баары бир жылып атышат да. Ошондой баягы кандай гана аракет кылбасын, кандай гана атуу жардырууларды кылбасын, баары ушундай нерсе болуп атат. Украина эм-кичекте азырынча утулуп жатат мындайын айтканда да. Аны албетте ушул атакамстарды, башка нерселерди уруксат бергени бул деген күчтүү кандайдыр бир таасир этти психологиялык жактан. Бирок эгерде так сандарга таянсак, баары бир Орусиянын ресурстары азыркы Украинага берилген ресурстардан ашып жатат. Орусияга 5 миллиондон ашык снаряддарды Түндүк Корея берген деп айтылып жатат. Хвасон ракеталары да берилген, Иран тарабынан дагы ушул шахеттер берилген. Орусия аябай чоң баягы дрондорду өндүрүү заводдорун салган Татарстанда. Орусияга кошумча дагы кандайдыр бир Кытайдан станоктор келген, жаңы станоктор артиллерияга. Жана Орусиянын ичинде өзү аябай ошол өндүрүш жанданып кеткен да. Ошон үчүн Орусияны жеңиш мисалы үчүн азыркы тапта мындай тунук көрүнбөй атат да Украина тарабынан. Ошон үчүн бул жерден дагы эле Орусиянын кысымы чоң болуп атат. Ошон үчүн ким билет, НАТО да өзү баягы чыкты, жакында бир фейк чыгыптыр украиналык пропагандисттик каналдардан аяктан айтып атышат. Баягы НАТО Мадридте, Испанияда Орусияны расмий душман деп жарыялады деп айтып атышат. Ага эч кандай так маалымат тапкан жокмун. Текшерсем, факт чек кылсам, бул жерде НАТО тескерисинче бир нече күн мурда ушул биз деген Орусияга душман эмеспиз. Бизден НАТОдан Орусияга эч кандай коркунуч чыкпайт, бизде андай пландар жок деп жарыялап коюшту, айтышты да.
Ушундай кызыктуу нерсе ошондо азыркы болуп жаткан ошо конфликттердин түпкү тамыры дагы чын эле баягы айтканда Америка Штаттары менен Орусиянын ортосунда чоң тарап бири бири менен согушкандай болуп жатат да. Ошол Кореяларда согуш болуп кеткенде Түндүк Түштүк Корея ортосунда экономикалык өнүгүү тез болуп кеткен, аябай катуу болуп кеткен ошондо. Так ошондой эле экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндө дагы экономикалык өнүгүү тез болуп аябай катуу болуп кеткен да. Азырда ушундай заман келип атат. Баягы Орусиянын жана Украина ортосундагы убактылуу тынчтык болобу болбойбу? Ядердик соккулар болобу болбойбу? Ядердик тактикалык соккулар согуш уланабы уланбайбы кантсе да, эгерде согуш кичине эле 1 секундага токтотсо, бизнес аябай өнүгөт. Бүгүнкү күнү ошо Кыргызстан мисалы үчүн биз бир нерсе бир ширеңке чыгарсак дагы ошол ширеңкени сата алабыз да, ушундай заман келди. Ошон үчүн мен деген ойлойм, ишенем, биздин экономикабыз аябай күчтүү болот. Ошон үчүн биз ар бирөөбүз бизнес план жазганды билишибиз керек, бизнес жасаганды билишибиз керек. Ошо кээде менден сурап сенин бизнесиң эмне дейт? Менин бизнесим ушул консалтинг да. Ошон үчүн сиздерге ошо видео курс жазып бердим. Бул QR менен жазсаңыздар болот, өтсөңүздөр болот. Шилтеме сүрөттөмөдө да бар. Ал шилтеме менен катталсаңар болот. 2-3 күн ичинде силерге инструкция келет, кандай окуш керек, эмне кылыш керек экен. Анан окуйсуздар. Окуп туруп өздөштүрсөңөр, же өзүңөр консалтинг кылып бизнес кыласыңар, же болсо өзүңөргө бизнес план жазып, инвестор тартып, ишти алып барып кетесиңер да. Тилегим ошол да, ошол ишти алып барып кеткиле, анткени биз байышыбыз керек. Ушундай татаал жашоодо, ушундай татаал дүйнөдө азыр биздин борбор Азия элдеринин, түрк элдеринин заманы келе атат да. Азыркы ушу башка цивилизациялар өзүн баягы демография жактан жоготуп, кандайдыр бир ички цивилизациялык күчтүн жоготуп, ушундай кандайдыр бир баля болуп атышат да. Бул биздин заман келе атат, биздин бизнесибиз өнүгөт, бизнес ишкерлигибиз өнүгөт, биздин күчүбүз тарайт. Ошон үчүн бизнес жасагыла, урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Кандай деп ойлойсуздар? Ошо комментарий жазыңыздар. Андан ары жакшы деп үмүттөмүн, жаңылыктардан дагы көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.